Ош шаарында өзүнүн баласын бала бакчада жаздык менен тумчуктуруп өлтүрүүгө аракет кылган 26 жаштагы келин 12 жыл 6 айга камалды. Бул тууралуу Аки-пресс агенттигине Ош шаардык сотунан билдиришти. Маалыматка караганда, Ош шаардык сотунун ага карата мындай өкүмү 22 августта чыгарылган. Ал келин шаардагы бала бакчалардын биринде баласын жаздык менен тумчуктурууга аракет кылып жаткан учурда башкалар байкап калып токтотушкан. Келин өзү ата-энеси аны мажбурлоо жолу менен күйөөгө бергендигин, кийин ажырашып кеткенин билдирген. Ата-энеси анын үйдөгү сиңдилерине туура эмес таасир берет деп кабыл албай койгон. Андан кийин баласын кризистик борборго берип, өзү иштеп жүргөн. Ошол күнү абдан катуу кыжаалат болуп, баласын өлтүрүп, андан кийин өзүнүн өмүрүн кыюуну каалаган. Окуя тууралуу буга чейин Ош шаардык соту 1 жаштагы баласын жаздык менен тумчуктурууга аракет кылган келинди 2 айга камакта калтырганы белгилүү болгон. Баткенде бейтаптар дезраствор ичкен бирөөсү көз жумду. Баткен облустук ооруканасынын психонаркологиялык бөлүмүндө дарыланып жатышкан бейтаптар дезраствор ичкендиги аныкталды. Баткен облустук ооруканасынын психонаркологиялык бөлүмүндө дарыланып жатышкандардын айтымында 52 жаштагы Амансурбек өзү менен кошо спиртке окшогон 100-150 грамм суюктукту алып келип, анан ичип жиберген. А бир нече сааттан соң ордунан таптакыр турбай калган. Маркумга реанимациялык жардам көрсөтүлгөнүнө карабастан өзүнө келбей жарыкчылык менен кош айтышты. Ушул тапта аталган оорукананын реанимация бөлүмүндө дагы 4 сыркоо жатат. Алардын дагы акыбалы абдан оор. Айтмакчы, Амансурбек Баткен облустук ооруканасынын процедуралык бөлмөсүнө капысынан баш багып, бош бөтөлкөгө дезраствор куюп чыккан. Анан муну менен ооруканада жаткандарды сыйлаганга дагы үлгүргөн. Бул убакта санитар жана медайым башка бөлмөлөрдө анализ алып жүрүшкөн. Ушул тапта бул жоосунсуз жорукта ар тараптуу иликтөө башталды. Булак майдан. Италияга келген мигранттар туткунда зордукка кабылганын айтып чыгышты. Бир нече күндөн кийин гана өлкөгө киргизилген африкалык мигранттар Ливияда контрабандисттердин колунда 2 жылдай туткунда жатканын айтып чыгышты. Бириккен Улуттар уюмунун миграциялык комитетинин кабарлашынча, көпчүлүк бозгундар кыйноого жана сексуалдык зомбулукка кабылган. Бул тууралуу Рейтер агенттиги жазды. Августтун ортосунда Италиянын жээгинде 150 мигрант куткарылган. Бирок алар 10 күндөн кийин мигранттарды кабыл алууга католик чиркөөсүнүн жетекчилиги жана Албания менен Ирландиянын бийликтери макулдук бергенде гана өлкөгө киргизилген. Дарыгерлердин кароосунда болгон бардык аялдар Ливияда зордуктоого кабылганын билдиришкен. Көпчүлүк африкалык өлкөлөрдүн жашоочулары Ливия аркылуу Жер ортолук деңизи менен Италияга өтүп келишет. Өткөн аптада басылмалардын бири мигранттарды киргизүүгө тыюу салган Италиянын ички иштер министри Маттео Сальвиниге кылмыш иши козголуп, тергөө башталганын жар салган. Андан мурдараак Италиянын вице-премьери Луиджи Ди Майо эгер мигранттарды Европа өлкөлөрү кабыл албаса, Европа Биримдигине мүчөлүк акы төлөбөй коюшаарын айткан. Италиянын деңиз жээктерине 2014 жылдан бери 650 миңден ашык мигрант келип түшкөн. Булак Азаттык.